Спонсорлор жок. Анжелика банктан кредит алып кыйнала баштаганбы? Пакеттеги пачка доллар, түйүнү чечилбеген кызык соолдор. Береги сүрөттөрүнөн Анжеликанын банктан кредит алып атканын көрүп атабызбы? Анда эмесе абалы кейиштүү окшойт. Дубай, Алматы жана Той Топурда жүргөнү менен иши жүрүшпөсө банкка күрөө коюп, акча алганы ушулбу? Сырттан күлүп, ичинен сызып, башта күйөөсү же башка миллионерлер менен сүрөткө түшүп жүргөндө мынчалык акчага зар болбосо керек. А эң башкысы бактылуу, тегиз адам кредит алмак беле. Сыягы спонсорлордон кол жууп калганбы, деп Арба Кейжи жазып чыкты. Мөндүр борон. Австралияны жаңы табигый кырсык талкалады. Австралиянын борбору Канбераны жаңы табигый кырсык курчады. Нөшөрлөп жааган жаан катуу мөндүргө айланып, бир нече унаалар, дүкөндөр, бак-дарактар талкаланды. 2 адам жаракат алганы айтылууда. Кеминде миңдеген турак үй жараксыз калды. Мөндүрдүн көлөмү гольф тобундай болуп, куштар дагы жабыркады. Австралиянын Дабо шаарынын жаңы түштүк Уэльс штатын кум аралаш бороон каптаган. Шамалдын ылдамдыгы саатына 107 чакырымга жеткен. Булак элдик медиа. Лалафо сайтында 200 сомго бала сатыла турганы жарыяланды. Лалафо сайтында 200 сомго бала сатыла турганы боюнча жарыя чыкты. 18 январда АКК аттуу колдонуучу баланы кулчулукка сатыла турганын жазып, байланыш номеринде калтырган. Сервистин кызматкерлери бул күмөн жараткан жарыяны аккаунтуна байланышып көрүшкөн, бирок жооп болгон эмес. Окуяны Бишкек шаардык милициясы териштирип баштады. Булак элдик медиа. Ырчы Дайыр Исмадияров Ктерканын продюсерине салык төлөбөй коюп. Белгилүү ырчы Дайыр Исмадияров Ктеркага нааразычылыгын билдирип, өзүнүн жеке Instagram баракчасына пост жазып чыкты. Достор, негизи эле мага эмнеге клиптериңиз музыка каналынан кетпейт деген суроону көп узатышат. Баарына эле түшүндүрүп, Ктерди жамандап олтура албайм. Эми бүгүн чындыкты айтам. Акыры убакыт жетти окшойт. Эсиңиздерде болсо, өткөн жумада менин Биз баскан жолдор аттуу клибим жарык көрдү. Өзүм да күткөн жок элем. 4 күндүн ичинде 400 миңге жакын YouTube айдыңында көрүү, 10 миңден ашык лайк басылыптыр. Мындай нерсе чанда гана болоору маалым эмеспи? Албетте, бардык эле ырчылар сыяктуу мен да Ырымдын Ктердин музыка каналынан кетүүсүн каалап жибергем. Жок, актерлор жакшы ойной алган эмес. Ыр начар, ушул сыяктуу жүрөк мууздай турган шылтоо менен кабыл албай коюшту. Тарбиялык мааниси күчтүү болсун, бала жок деп эле ажыраша бербей сабыр кылышсын деген максатта тартканбыз. Уландысы да бар. Эми музыка каналындагыларга актерлор жагыш үчүн Голливудтан актер чакыралыбы, акылга сыя турган нерсени талап кылышса болбойбу? Буга чейин дагы Алма сунсам колуңа деп аталган ырыбыздын клибинде албай коюшкан, чыгымы жок тапылган деп. Эми ушул да шылтообу? Кудайды карышта болуп, кечирип коюшсун. Кыргыз ырчылары $1 миллион коротуп клип тарта тургандай даражада эмеспиз. Эл сүйүп угуп жаткандыктан 100дөн ашык ковер версиялар тартылып, той топурларда биздин ырдын музыкасына кошулуп ырдашат. Жеке эле менин клиптеримдин жарабай калышына чоң себеби бар. Айтпай жүрдүм эле, эми айтайын. Муз каналдын продюсери Канат Култаев экөөбүздүн пикирибиз келишпей уруша кеткенбиз. Алда болсо Ктерканын көгүлтүр отуна акча алып, мени катыштырбай койгон. Ал аз келгенсип тыйынымды кайтарганга шашкан эмес. Жашоодо мындай нерселер боло берет. Ал Канат байке экөөбүздүн жеке мамилебиз болчу. Ал киши жеке мамилени жумушка сүйрөп, өчөшкөн ырларынын клиптерин өткөрбөй коебу? Ктеркага салык төлөп жаткан элдикпи? Ошонун ичинде мен да салык төлөйм. Же Култаевдин жеке менчик каналына айланып кеткенби? Эмнеге бардык талаптарга жооп берген клиптерибиз каналга өтпөй калууда? Жок, мен бул нерсеге нааразымын жана каршымын. Негизи эле Ктердин саясаты менен ишим жок, муну айтпай эле коеюн дегем. Бирок мындай өз жат деп бөлгөн мамиле туура эмес. Музыканын саясатына киришүүгө, пикиримди айтууга акым бар. Булак аргумент Кейжи. Депутат наркотик менен кармалды. Коом ушулардын айтканына ишенип, канча жылын ишендим менен текке кетирди дээрсиз. Кылмыштуулуктун уюгуна айланган саясий топтун кылмыштарынын этеги суу элек. Алдыда коррупция менен кармалган далай чоңдордун тууган уругунун ызы чуулары бүтпөй. Алар кандай кылмышка чырмалышканын билип жаткан болсок, эми алардын алды адам үрөйүн учурган кылмыштарды жасап жатышканына күбө болуудабыз.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Бекбоев Бакытбек Сагыналиевичти 18 январда Ленин райондук милициясы үйүнөн героин менен кармашканын социалдык баракчаларга жазып чыгышты. Маалыматта экс-депутат мындай кылмышка биринчи эмес, экинчи ирет барып жатканы айтылууда. Эсиңиздерде болсо, Бекбоев 2010 жылдын 15 январында Керимбеков көчөсүндө жайгашкан үйүнөн 1 килограмм 450 грамм героин менен кармалып, таанышың акчаң болсо танкасың деген ушул белем болгону 5 жылга гана соттолгон. Мыйзамчылдардын айтымында ал андай кылмышы менен бери дегенде 247 менен 12-20 жылга чейин соттолмок. Бирок судьялар менен жеңичинен ушундай жеңил жаза алууга жетишкен. Ал Масалиев Коммунисттер партиясынын депутат болгон деп Факт KG жазып чыкты. Бишкектен Кара-Балтага кеткен жолдо 2 автоунаа кагышып 3 киши каза тапты. Бишкек жана Кара-Балта шаарларынын ортосундагы жолдо маршрутка менен кичи автобус кагышты. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын Чүй облустук бөлүмүнөн кабарлашты. Кырсык 21 январда болжол менен эртең мененки саат 6:30 чамасында болгон. Сокулук районунан чыккан Honda Accord Бишкекти көздөй келе жатып, Mercedes Sprinter кичи автобус менен кагышышкан. Экинчи автобөлүктүн Бишкектен Кара-Балтаны көздөй бара жатканы айтылды. 3 адам каза таап, кеминде 5 жарадар болду. Алдын ала берилген маалымат боюнча Honda Accord автоунаасынын айдоочусу уктап кеткен деп билдиришти милициядан. Учурда тергөө иштери башталды. Булак Спутник KG.
бортқа қойылған ақшалар